Biliktegilerge kayrılarım sebebi ukalarim, akalarim şu bilikte iştegender. Kudaydan korkula. Jurnalistler Kudaydan korkula. Ekstremist bolsa, eç kандай sottun çeçimi bolsa, şundaylar karmaldı dep çıkarganlar bir zakonun alında da, Allah'ın alında da bul eç kандай tuura kelbeyt. Kudaydan korkula. Assalamu alaikum. Kırgız eli, tuğandar, men Şumay Hüseyin Ganiyevich 1970 yılı tuğulgan Kırgız jaranı olam. Men kayrılуу jasaganym sebebi 8-nji ýylkyda UKMK kızmatkerleri erteň menen saat 6-da men üýüme eç kanday ruhsaty jok, ruhsatsız menen ruhsatsız maski şou kılıp üýge bastırıp kiripdir. Men 2-nji etajda oşol mezgilde kempirim ekөөbüz uktup atsak, kiçine kızım şok abalda uşunday maska çandar geldi dep jugurip çıktı. Men şok abalda kiyimde köynekte kiybey maykaçan түссөm, maska çandar sizge uşunday tintүүгө keldik. Ekstremist jamaatка мүчө экенсиz деген maalumat түшкөн үчүn tintүүгө keldik dep үйүнүмө келип tintүү кылып кетти. Tintүү жасаганда ошол үйдөн Kur'an китептер, Kur'an тafsirleri, окшош китептер баарыны тартып, алып, анан мени кошуп КМКга сурак кылмакка алып барып, саат 10-га чейин сурак кылып, анан үйгө жооп берди. Телефонумду алып калды. Эртеси күнү соц тармактардан ушундай экстремист жамааттын мүчөлөрү кармалды деп, лидерлери кармалды деген маалымат тарката берди. Ошо маалымат чыккандан бери мен үйүмдөгү балдарым, өзүбүз баары шок абалда калдык. Туугандар, мен эч кандай экстремист, террорист эмесмин мен. Мен Аллага шүгүр, жөнөкөй Аллахтын кулумун, мусулманмын мен. Кудайдан корккон, Алладан корккон пендемин. Анан мынау азыр соц тармакка чыгарган УКМК кызматкерлери ушуга тиешелүү же ошолбай журналисттерби эч кандай далил жок, соттун чечими жок, эч кылмышты далилдебей туруп эле ушундай соц тармактарга чыгарганы биздин үй бүлөбүзгө, бала чакабызга, абыройубузга шек келтирип атат. Ошол үчүн Кыргыз мамлекетинин закон астында ушулар баары жооп берсин. Ошону биз үй бүлөм атынан, өзүм атынан ошону биз тиребит этебиз. Эч кандай бизде андай үйүбүздө экстремисттик, ошондой литература анда мындай мемелер жок биздин үйүбүздө. Биз аны колдонбойбуз. Биз андай уюмга менен байланышыбыз жок. Бийликтегилерге кайрыларым себеби укаларым, акаларым ушу бийликте иштегендер. Кудайдан коркула. Журналисттер Кудайдан коркула. Андай эч кандай далилденген эмес. Эч кандай мындай кылмышкер болсо, же экстремист болсо, эч кандай соттун чечими болсо, келип алып барып бир допроска алып келип бияка жөнөтүп жүгөрсө, аны эртеси күнү соц тармактарга чыгарып, ушундайлар кармалды деп чыгарганыңар бир законун алдында да, Алланын алдында да бул эч кандай туура келбейт. Кудайдан коркула. Мына эгерде мен
kim ekenimdi bilingizler kelse mana bul jerde mana kança tanışlarım var, mana çuğuldak elim var. Ağalarım var, ukalarim var. Bari meni жақсы tanıydı. Men biröөнü da жанда экстремисттик андамда жака агитация кылып, жандамда кылып сүйлөп, мындай андай сөздөр сүйлөгөн эмесмин, андай чакырыктар жасаган эмесмин, андай жумуштарга аралашкан да эмесмин. Ошого азыр баарыбыз үй бүлөбүз менен шок уяп алып отурабыз. Канча бир жумадан бери тамагымдан суу өтпөйт азыр. Адышка болуп 2 күндөн бери жүрөгүм ооруп атат азыр. Настроениям жок, тамак жей албайм. Не кылышымды билбейм. Ошого туугандар, ана мурда ушундай окуяларды анча-мынча интернет тармактарында, видеолордо, жаңылыктарда көрөт элек. Ушундай болуп атат. Анан артынан чыгып кайрылуу жасагандарды көрөт элек. Ушундай поставага кабылгандарды. Ошол окуя азыр менин башыма түштү. Менин өзүм башыма келди. Ошол максатта мен кайрылып атам. Мен эч кандай экстремист, террорист, андай жамааттын мүчөсү эмесмин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.